Москвада эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү ишин баштады. 90-жылдардын башынан бери бул орган бир нече жолу ачылып жабылган. Өкүлчүлүктүн ишинин зарылдыгы бөтөн жерде жүргөн мекендештердин башына түшкөн көйгөйлөрдөн улам келип чыкты. Обязательно мына иштер ачык, жолугабыз, ишти чоң алып барабыз деп ойлойм. Жүк 200 каттоо, айлык төлөнбөй калган бардык маселелер боюнча мекендештер Малая Полянка 7, корпус 5 дарегине кайрылса болот. Имарат Полянка жана Октябрь метростанцияларына жакын жайгашкан. Иш келишимдери болобу, башка жерден башка келишимдер негизинде укуктары бузула турган болсо бизге кайрылса болот. Андан сырткары жүк 200 боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү маселелери да биздин функцияларыбызга кирет. Миграция жаатындагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, Россия Федерациясынын мыйзамдардагы жаңы өзгөрүүлөр боюнча маалыматтарды так туура жеткирүү ошол биздин бирден бир алдыңкы функцияларыбыздан. Анан өзүңүздөргө белгилүү ушул миграция тармагы боюнча Россия Федерациясына ички иштер министрлиги ишин алып барат. Ошолор менен тыгыз ишти жүргүзөбүз. Эмгек министрлиги менен. Өкүлчүлүктүн кызматкерлери башка иштер менен катар кыргызстандыктарды Орусияда мыйзамдуу түрдө ишке орноштуруу, миграция маселеси боюнча жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо менен алектенишет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Сахарова борборунун өкүлчүлүгүн ачуу маселеси чечилүүдө. Эң биринчи бул жана уюшулган түрдө жарандарды жумушка орноштуруу маселеси. Бул келишимдин негизинде ошол каралган. Андан сырткары ошол биздин министрдин бияка келгендеги иш сапарындагы коюлган маселелердин бири ошол толук кандуу бүт жанагы көрсөтүлгөн кызматтардагы азыркы көргөзүлүп жаткан кызматтар ошол Кыргызстанда да берилсин деген суроо талап коюлган. Анын ичинде ошол дактилоскопия, медициналык кароо жана сүрөткө түшүү маселелери тең толук бойдон ошол Кыргызстандан өтүп, кыргыз жарандары ошол Кыргызстандан бардык процедураларды бүтүрүп, анан кийин Россияга кирүү маселеси дагы көтөрүлүп жатат. Мен ойлойм жакынкы арада алар дагы каралып, ошол мүмкүнчүлүк түзүлөт депчи. Өкүлчүлүк диаспоралык уюмдар менен да тыгыз иштешет. Аксакалдар болобу, максатыбыз кандайдыр бир ушул иштеп аткан мекендештерибизге жардам берүү, мамлекетибизди тартипке келтирүү, мамлекетибизди өнүктүрүү да максат. Бизде эң важный вопросубуз бар. Мигранттарыбыз 12-13-14 саат иштеп, зарплаттарын ала албай, зордук-зомбулук көргөн мигранттарыбыз болуп турат. Ошолорго бир жакшы жардамдарды көрсөтүп. Өкүлчүлүктө 11 адам, 9 мамлекеттик кызматкер жана 2 техникалык жумушчу иштейт. Ошондой эле бир кызматкер Екатеринбургдагы башкы консулдукта туруктуу ишин алып бармакчы. Мирбек Молдокунов, Данияр Абдыкалыков, Ала-Тоо 24, Москва шаары.